26 дүйшөмбү. Кыргызстандын эркин күрөш боюнча өспүрүмдөр курама командасы 3 алтын 1 коло медалды утушуп, 104 упай менен жалпы командалык эсепте 3-орунду ээледи. Акылбек Жапаров Ысык Көл облусундагы өткөн селден жабыркаган айылдарды көрүп чыгып, мамлекет эч кимди жардамсыз калтырбай турганын белгиледи. Экономика жана коммерция министрлиги 15 сентябрдан тартып көмүрдүн баасына 3 айлык мөөнөткө мамлекеттик көзөмөл киргизилерин билдирди. Конкобаев Таалайбек Кара Көл шаарынын мэри кызматынан бошотулуп, анын ордуна Орозбаев Нуртилек дайындалды. Тиешелүү тескемелерге президент Садыр Жапаров кол койду. Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жаңы окуу жылы табигый илимдер боюнча сабак берген 24 000 мугалимге ноутбук акысыз таратылат. Акылбек Жапаров эл үмүтү стипендиясынын жеңүүчүлөрү менен жолугуп, аларга президенттик стипендияны тапшырды. Быйыл стипендияга 27 окуучу татыды. Нарын шаарында эт фестивалы өтөт. Бул өзгөчө иш-чарада аймактын атактуулугун камсыз кылган эт деликатестерин кеңири көрсөтөт. Сот Райымбек Матраимовду дагы 2 айга камакта калтырды. Ал эми анын бир туугандары Руслан жана Исламбек Матраимовдорго 50 000 сомдон айып салды. Командалашы менен мушташкан футболчу Мирбек Ахматалиев 22 сентябрга чейин камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин 1-Май райондук соту чыгарган. Адам мурда Ахматалиев бул бейбаштыгы үчүн футболдон 5 жылга четтетилген. 27 август шейшемби. Техника илимдеринин доктору Илгиз Айтматов 93 жашында дүйнө салды. Чоң Чүй каналынан изделип жаткан 3 жашар Амирдин сүйөгү табылды. Бишкекте жолдорду оңдоо иштерине байланыштуу 8 жана 4 троллейбустук каттамдардын кыймылы өзгөртүлүп, номер 7 каттам убактылуу жабылды. Күз-кыш мезгилин утурлай Бишкек жылуулук электроборборуна көмүр ташылып келе баштады. Ошто 15 жаштагы кыз сексуалдык кулчулукта кармалганы белгилүү болду. Учурда акыйкатчынын Ош облусундагы өкүлү жабырлануучуга зарыл болгон укуктук жардамдарын көрсөтүүдө. Ал эми окуя Ош облустук ички иштер башкармалыгында катталып, текшерүү иштери башталды. Азат Козубеков Улуттук банктын төрагасынын орун басары болуп дайындалды. Кыргызстанда билим күнүндө, тагыраак айтканда 2 сентябрда 4000ден ашык милиционер коопсуздукту камсыздайт. Капиталдык оңдоо иштеринен соң Чүй проспектиси толук ачылды. 28 август шаршемби. Республика боюнча балдарды мектепке кабыл алуунун бирдиктүү маалыматтык системасы аркылуу 126 578 бала 1-класска катталды. Бишкекте насостук станциянын курулушуна капсула салынды. Кыргызстанда маалымдоо каражаттарын, ошондой эле интернет жана социалдык тармактарда жалган маалымат тараткандарга айып салуу сунушталууда. Бишкекте мугалимдердин август кеңешмеси өттү. Ысык Көлдө 80 чакырымды түзгөн Корумду Балбай Баатыр унаа жолун куруу иштери кызуу жүрүүдө. Чолпон Атадагы ат майданда көкбөрү боюнча президенттин кубогуна арналган турнир старт алды. Калктын муктаждыгы үчүн эми көмүр сорттолгон түрдө гана сатылыш керегин антимонополия кызматынан билдиришти. Мэрия такси кызматы үчүн бирдиктүү эреже киргизүүнү сунуштады. Мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. 2026 жылы 6 бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Өзбекстанда өтөрү белгилүү болду. 29 август бейшемби. Издөөдө жүргөн уюшкан кылмыштуу топтун лидери Салимбай Абдувалиевдин тарапташы кармалды. Бишкек шаардык кеңеши троллейбустарды жана ага тиешелүү инфраструктураны Ошко өткөрүп берүүгө макул болду. Ош шаары жарнамалык такталардан толук тазаланды. Бул иштер шаардын инфраструктурасын жакшыртуу максатында жасалды. Зомбулукка кабылган 15 жаштагы кызды кулчулукта кармашкан 4 шектүү кармалды. Аларча мамлекеттик жаратылыш паркында жаңы ресторан ачылды. Жалал Абад шаарында реконструкциядан өткөн 2 көчө пайдаланууга берилди. Аны менен бирге жаңы административдик имараттын курулушу башталды. Бишкекте мамлекеттик пенсиялык топтомо фондунун жаңы имаратынын салтанаттуу ачылышы өттү.
Кыргызстанда 24 саат бою унааларды каттоо пункту ачылды. Жаңы бөлүм биримдик кут конушунда жайгашкан. Эми жергиликтүү тургундарга гана эмес, бардык жарандар керектүү кызматтарды каалаган ыңгайлуу убакта ала алышат. 30 август жума. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков өз каалоосу менен мандатын тапшырды. Ысык көл жана Тоң райондорунун селден жабыркаган жашоочуларына өкмөттөн гуманитардык жардам жеткирилди. Садыр Жапаров Кемин районундагы Теректаш клинкер заводун ачып берди. Сузак районунда чийки мунайды кайра иштетүүчү завод ишке берилди. Ош шаарынын Борбордук аянтында сейилбак жана фонтан ачылды. Президент Садыр Жапаров Карабалтадагы Джунда заводун ишке киргизүү жана аны модернизациялоо долбоорунун алкагындагы курулушка мезгил кутусун салуу аземине катышты. Андан соң кыргыз алтындын өлчөнгөн алтын куймаларын чыгаруу цехин ишке киргизүү аземине катышты. Бул күнү Кыргызстанда 100 объект ишке берилди. Анын 40 өндүрүш ишканалары болсо, 60 социалдык объектилер. Алардын арасында мектептер, бала бакчалар, ооруканалар, спорт имараттары жана маданият мекемелери бар. Мындан тышкары курулуш материалдарын чыгаруучу заводдор, кичи ГЭСтер, соода логистикалык борборлор, текстиль буюмдарын чыгаруучу ишканалар ачылды. Күндүн аягында президенттик администрациянын ынтымак кордоо жаңы имаратынын ачылыш аземи болуп өттү. Ага президент Садыр Жапаров катышты. Президенттик администрациянын имараты жаңы Кыргызстандын архитектуралык символу болуп, кубаттуу Кыргызстандын пайда болушунун негизги учурларын чагылдырып, олуттуу өзгөрүүлөрдүн далили катары кызмат кылат деп баса белгиледи өлкө башчы. Иш-чара УТРКдан түз эфирде көрсөтүлдү. 31 август ишемби. Борбордук ала тоо аянтында мамлекеттик туу көтөрүү салтанаты өттү. Жаңы желектин узундугу 33 метрди, ал эми флагштоктун бийиктиги 100 метрди түзөт. Иш-чарага президент Садыр Жапаров катышты. Бишкекте Кыргыз-Кытай достугун даңазалаган иш-чара өттү. Бишкек шаарында Курманжан Датканын эстелигинин алдында балама жомок аттуу китеп жарманкеси өттү. Ал эми Турдакун Усубалиев атындагы аянтта ата мекендик продукциялардын көргөзмө жарманкеси уюштурулуп, анда тамак аш, айыл чарба, текстиль, кол өнөрчүлүк, оор өнөр жайы жана авто өндүрүш тармактарынын продукциялары көрсөтүлдү. Чет өлкөлөрдүн лидерлери Садыр Жапаровду жана кыргыз элин эгемендүүлүк күнү менен куттукташты. Алардын арасында Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Белоруссиянын өлкө башчысы Александр Лукашенко, Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин, Түркменстандын президенти Сердар Бердымухамедов, Түркиянын лидери Реджеп Тайип Эрдоган, ошондой эле Таджикистан, Иран, Бириккен Араб Эмираттары, Япония, Корея, Германия, Италия, Венгрия, Испания жана башка ондогон өлкөлөрдүн башчылары куттуктоолорун жөнөтүштү. Эгемендүүлүк майрамы өлкөнүн бардык дубанында салтанаттуу белгиленди. Борбордук аянттарда саамалык концерттик программа менен коштолду. Президент Садыр Жапаров Кара-Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына жана эгемендүүлүк күнүнө карата өлкө жана эл алдында сиңирген эмгеги үчүн мамлекеттик өзгөчө наам белгилери ыйгарылган инсандарга сыйлыктарды тапшырды. Бишкекте 2 согуш ардагерине батирлер берилди. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгына жана Кара-Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган гала концертке катышты. Анда 100 жылдын ичинде маанилүү тарыхый окуяларды чагылдырган театрлаштырылган оюн-зоок көрсөтүлүп, андан соң өлкөнүн экономикалык жетишкендигин айкын көрсөткөн техника парады өттү. Андан кийин кыргыз элинин биримдигин жана күчүн символдоштурган өзгөчө дрондордун шоусу тартууланды. Кече ата мекендик жана чет элдик эстрада аткаруучуларынын концерти менен аяктады. Ты не моя совсем.